Өлкөдө пандемия курчуп турган мезгилде саламаттык сактоо министрлиги медициналык жеке коргонуучу каражаттарды бир топ сумма кымбат баада сатып алган. Менин колумдагы турган бахиланын баасы учурда дарыканаларда 5 сомдон сатылууда. Бул пандемия күчөп турган мезгилде дагы 5 сомдон сатылган. Бирок саламаттык сактоо министрлиги бул 5 сомдук бахиладан баш тартып, 150 сомдук кончузун бахила сатып алган. Мындан улам кылмыш иши козголууда. Пандемиялык кырдаалда медициналык коргонуучу каражаттарды сатып алуу жөнүндө текшерүү жүргөн. Анын натыйжасында белгиленген суммада бир топ кымбат баада сатып алынганы маалым болгон. Ал себептүү казынага 5 миллион сомдон ашуун зыян алып келген. Көзөмөл органы бул факты боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кылмыш ишин козгоду. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен топтолгон материалдар боюнча ар тараптуу жана объективдүү баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320 жана 322 беренелеринин негизинде КЖБРге катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Ал эми Ош облустук ооруканасы пандемия учурунда кызыл зонада иш алып барышкан. Бирок бул мекеме бахиланы мурдагы баада гана сатып алганын айтып жатышат. Анткени бахиланы алуу үчүн атайын тендер өткөрүп, анда бирөөсү 5 сомдон бааланган. Атайын министрлик тарабынан уруксат алып келген бизде индивидуальный предприниматель Амирова Пардасхан деген уруксат берилген. Ошонун автоматтарын койдурдук. Автоматка ошого 5 сом салса бахила чыгат. Пандемия учурунда дары-дармектер да кымбат баада сатылган. Ал боюнча фактыны аталган орган аныктап чыкты. Ушуну менен бир жумада саламаттыкты сактоо министрлигине 2 иш боюнча кылмыш козголду. Илдет тарап оор учурда элдин жонунан кайыштилгендер жазасын алсын дешет. Анткени дары-дармекке жетпей бир нече жаран каза болгон. Биздин жетекчиликтер буга чейин ушундай кадамдарды жасап жаап коюп жүрө беришкен окшойт. Анан булар эми пандемияда бирок Кудайдан коркуш керек болчу. Анткени 5 миллион деген чыгым бул ошол мезгилде канчалаган адамдардын ден соолугун сактап калат эле, канча улуу инсандарыбыз өтүп кетти. Алар дары-дармектин жетишпестигинен, врачтардын тажрыйбасыздыгынан туурабы? Мына ошон үчүн бул бүгүнкү көрсөткүч өтө аша чапканды көрсөткүч деп мен эсептейм. Пандемияга карата өлкөдөгү абал дагы деле курч бойдон. Алсак Чүй облусунда жана Бишкек шаарларында оорунун саны көбөйүүдө. Вирустун жаңы штамдары чыгып жатат, бирок саламаттык сактоо министрлиги жаңы алгоритм иштеп чыккан эмес. Санитардык талаптар аткарылбай жатат. Өзгөргө белгилүү болсо, көчөдө эле той туп барганда эч ким сактабай калды, жанагы кооптобой калды. Биздин жанагы кара ийилдөп өтүп кетти деп эле өттү. Бирок Кудай сактасын, биз жанагы чек араны жапкан менен бул токтото албайбыз, кыйын. Ар бир жаран өзү жоопкерчилик болуп сактаныш керек. Ошол эле жанагы бет кап тактап атабыз, аралыкты сактагылай деп атабыз, кол жууп санитария деп. Тилекке каршы соода түйүндөрүндө, көчөдө, автобустарда эле азыр такпай калышты. Пандемиялык кырдаал боюнча экономикалык кылмыштарга каршы кызматы кылмыш ишин козгоп, ал учурда иштеген бир нече аткаминер суракка чакырылган. Анда ошол учурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова, Алтынай Өмүрбекова, Кубатбек Боронов, Мухаммедкалый Абылгазиевтер сурак беришкен. Ал эми ошол учурда тармакты тейлеген министр Космосбек Чолпонбаев камакка алынып, үй камагына бошотулган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.